Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр. Бир история болуптур. Сбербанк боюнча мошенниктер эртең менен эле кечки амал биз Сбербанктан иштебизди звонок кылат экен. Именно кыргыздар попал болуптур. Эки аял киши экен. Мага аудиозапись келди, просто бирөөлөр группаларга жөнөттүр, группалардан келди. Ошону бир көрсөңөр. Эртең менен уйку суруп атканда звонок кылышат экен, же кечки амал. Ал карап, булар менин оюмча булар мошенниктер, Сбербанкта иштегендер же иштеп чыгып кеткендер да, ошондой данныйың полный чөт. Ошо аркылуу түшүп звонок кылып, данныйларын сурап, же банкка барганда баягындай чек-бектерден алып ошондой кылып звонок кылышып. Азыр видеосун коюп көрөм, угуп көрсөңөр. Урматтуу консультанттар, кечиресиздер, кеч жазып атам, бирок срочный кабар. Ушул номер акыры 8013. Оказывается, 3 күндөн бери бүт Сбербанк картаны колдонгон адамдарга звонок кылып, спасибо бонус сизден накопление болуптур. Ошону алсаңыз болот, картаңыздын номерин бериңиз, аркасында цифраларын бериңиз, мен сиздин картаңызга которуп беремен деп. Алло, здравствуйте, я сотрудник Сбербанка, тиги бу деп чалып аткен. Мага бүгүн саат 6:30 чалып, я сотрудник Сбербанктын мындай, атым мындай, вы Момункулова Мирана дедиле. Мен ооба, мен Миранамын десем, сизде спасибо бонуска уланганбы картаңыз дедиле. Ооба, уланган десем, сизде 12 000 рубль акча накопление болуптур. Ошону сиз либо Сбербанкка келип снимать этсеңиз болот, либо если кааласаңыз азыр картаңызга которуп коебуз десе, мен дөөдүрөп, башым иштебей, дура болуп ишенип, макул, картама которуп кое бергиле десем, картаңыздын номерин бериңиз, тигин буну бери десе, мен иштеп аткан жеримен берип коюпмун баардыгын. Вообще в жизни у меня жашоомдо биринчи жолу мындай болуп атат да. Анан берип койсом, бир маалда эле шарт деп эле 1 минут 2 минуттун ичинде картама 20 300 рубльди снимать этип салды. Сбербанкка барып заявление жазсам, алар сен өзүң берипсиң, мы не можем ничего делать деп коюшту. Картамды заблокировать этип, полицейскийге барып заявление жаздым. Эми дальше эмне болот билбейм. Сиздерге айтарым, вообще азыр ушул 8013 номери каттуу адамдарды алдап эме кылып аткен. Арфлеймде почти азыр мен бүт баарын айтып чыксам, почти 50дөн ашык адамга звонить этиптир. Ошого этият болуңуздар. Биринчиси бул көрдүңөр, чамасы бул өз тааныйт, ошон үчүн. Экинчисин коюп берем, экинчиси катуу көбүрөөк ачышыптыр. Астарбы туугандар барыңыздар менен меники дагы көчө түнү саат түнкү 23:12 чалды. Мен да ушул Сбербанктан чалып жатамын деп. Мен да сизге окшоп дөлдүрүп макул деп, мен карточкамдын полный данныйларын берип койгон болчумун ишенип. Бир маалда ушундай номерлер келет, 5 номер келет, мага айтып туруңуз деп. Баардыгын отчетту менен эмне деп СМС келип аткандын баардыгын мен да кашайтып, мен да жинди болуп ошонтип берип коюп, картама 130 000 рубль снимать этип алды. Эмне кылышымды да билбейсем, мен да Сбербанкка барсам, өзүң бериптирсиң деп койду. Эмне шордукка келдик ай. Уктуңуздар, карточканы акчага чогултпай эле коюш керек менин оюмча. Же чогултсаң страховка кылышың керек. Страховка кылып, как положено эле Сбербанкка барсаңар, өздөрү страховка кылып берет. Урдап неме кыла турган болсо, силерге кийин ошо канча алган болсо, сумманы ошону чыгарып берет. Лучше наличие эле чогултуп, карточкага чогултпай эле койсоңор жакшы болот. Ошондуктан бирөөлөр звонок кылса дагы карточканын цифраларын эч качан айтпаш керек, ошодон снимать этип алышат. Олор кандай кылып снимать, как положено эле Сбербанк онлайнга киришет, силердин карточкаңарды терет, полный терип, силер айтып койсоңор как положено, анан кирет через онлайн аркылуу өздөрүнүкүнө киргенде силердин суммаңар турган болот.
сразу перевод кылат ол жерден. Перевод кылганда силер болду, неме кыла албайсыңар, чыгара албайсыңар. Перевод кылганда дагы карточкадан карточкага перевод кылса чыгарышыңар мүмкүн. Оны мен Сбербанктан бирде сураганда карточкадан карточкага которсоңор кайтарышы мүмкүн, ошибочный болуп деди. Если карточкадан силер номерге, онлайн аркылуу номерге жөнөткөндө вообще ошондо номерден кайтып чыгара албайсыңар. Ошон үчүн этият болгула, звонок кылса шашпай, уйкусурабай, жакшына болуп этият болгула. Ошон үчүн этият болгула, урматтуу туугандар.